Арбаңыздар көрөрмандар, Өмүрбек Бабанов буга чейин мурдагы өнөктөшү Фрунзе гипермаркеттер түйүнүнүн негиздөөчүсү Болотмамбет Жээнбековдун интервьюсу боюнча сотко доо арыз менен кайрылыптыр. Ал менден анын интервьюсун чыгарганым үчүн 1 миллион сом өндүрүүнү талап кылып жатат. Ал эми Болотмамбет Жээнбековдон дагы 1 миллион сом өндүрүп берүүнү сураптыр. Ал өзүнүн ишкердик беделине шек келтиргенин айтып, моралдык зыянды өндүрүүнү талап кылып жатат. Кадыр баркыма арнасыма шек келтирди деп жатат. Ушул жерде мен дагы белгилеп кетейин, бул жерде мен өзүмдүн журналисттик милдетимди аткардым. Дагы бир ирет белгилеп коеюн, Өмүрбек Бабановго жооп алуу үчүн экинчи тарап катары барганыбызда өздөрү жооп бербей койгон. Андыктан алардын болгон жообу менен бергенбиз. Анан кийин өздөрү жооп бербей убагында азыр минтип кайра сотко кайрылыптыр. Бүгүн Октябрь райондук сотунда бир алдын ала угуу жыйыны болду. Ишти судья Улан Шаматов карап жатат. Мен анын доо арыз бергени тууралуу дагы кече 3-июнда түштөн кийин гана маалымат жетти мага. Же почта аркылуу жетпей калганбы, кандай билбейм. Кече түштөн кийин угуп, анан бүгүн эмне экен, кандай экен деп иш менен эми таанышып көрдүм.